Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Краснооктябрь номери орто мектеби кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна, аткарган окуучу Уламбек кызы Айзат, 9-класс. Чыңгыз Айтматов, Саманчынын жолу, Толгонайдын монологу. Амансыңбы, куттуу таалам, аманчылык Толгонай, былтыркыдан дагы карый түшүпсүң го, чачың куудай, колуңда таяк. Эх, өмүр өтүп жатпайбы, арадан дагы бир жыл өттү, бүгүн менин сыйынчуу күнүм. Билем, күтүп жаткам, Толгонай, бул жолу баланы да ээрчите келмек эмес белең. Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек, сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, Толгонай? Жок, айта албадым. Айтоор, эртеби кечпи, акыры бир күнү ал угат да. Элдин арасында өзү бош бирөө жарым жок дейсиңби? Аның чын. Эртеби кечпи, акыры бир күнү билет. Аркы теркини түшүнө тургандай чоңоюп да калды өзү. Бирок мен үчүн дале чалагайым бала сыяктанат. Корком, балалык кылып өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча жалгыз гана ал билбейт. Аны укканда эмне дээр экен, кандай ойго кабылып, кептин аныгына жете алар бекен? Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенмин. Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчи иш болсо кана. Кийинки күннөрдө ойлогонум эле ушул. Кышында сыркоолоп төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе, каяша кылбай шыр эле жүрүп кетмекмин. Бирок көзүм жумулуп кетсе, айтар керезимди айтып жетише албай, өзүм менен кошо көр астына ала кетемби деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок, аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме, мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман. Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же дарыңдан берейинби, эне? Үстүңдү жылуулап коеюнбу? деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады, кудуретим жетпеди. Байкушум эч кандай арамзасы жок. Жеткен бир ишенчек, дагы эле наристе бойдон. Эчтекеден күмөн санап койбойт. Анан мен кантип айтмак элем? Ушуну менен эле сөздүн учугун таба албай келемин. Мынтип да, тигинтип да таразага тартып көрөм. Жөн эле айтып берчү жомок эмес экен да. Айланып келип бир пикирге такалам. Болгон чындыкты бала туура түшүнүш үчүн мен ага жалгыз гана анын тагдырын эмес, бүт заманымдын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө, өзүм жөнүндө баарына күбө болгон касиеттүү таалам сен жөнүндө ал түгүл. Ушул кезде эчтекеден бейкапар минип ойноп жүргөн велосипеди жөнүндө айтып беришим керек. Балким, мына ошондо гана туура болор. Турмуш баарыбызды бирдей түйүнгө байланыштырып салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалай албаймын. Ал эми бала эмес, кексе киши да бул ишти ар кандай түшүнөр. Көзүм тирүү турганда ушул ыйык парзымдан кутулсам, өлсөм да арманым болбосо эле.